Biz Sonraki vakitten çalışıyoruz. анда баштайлы. Саламатсыздар. Баарыңарга салам. Өзү жөнүндө айтып кетели. Лола баштасаң болот. Макул, менин атым Лола, мен өзүм штат Индианада 1 жыл жашап, бир американский үй менен жашап келгем. Жана Айдана сенчи? Мен болсо деген Американын Мэйн деген штатында жашадым. Бул штатта мен 1 жыл жашадым. Жана айбагандай кос, сонун штат экен. Америкага биз Лола экөөбүз 16 жашыбызда бардык. Экөөбүз 15 жакын толдуң да сен? 16 жакын, бирок сен 15 жашыңда Америкага баргансың. Ооба, туура. Ошондо экөөбүз 16 жашка Америкадан толуп турбуз. Давайте сначала как где ты узнала про эту программу? Хорошо. Biz Давай сен баштачы. Биринчи суроозумду алып кетсин. Бул программа жөнүндө кайдан билип жана кандай тапшырдык? Лола жөнүндө айтып кетсең. Макул, Айдана рахмат. Биринчи жолу бул программа жөнүндө мен 3 классымда маалымат алгам, бирок ал кезде көп деле маалымат билчү деле эмес экенмин. Flex эмне экенин, кантип балдар Flexке барып окуп келип атат жана көп деле маалымат жок болчу экен. Мисалы, бул программага акча төлөйсүңбү же кантип ушул Америкада үй бүлө менен жашап каласың, ошол жөнүндө көп деле маалымат болуптур. Ошондуктан мен 3 класстан баштап 9 класстан кийин катуу аябай англис тили менен күйүп англис тилин окуп, анан 9 класста Айдана айтып кеткендей эле мен анкета толтуруп, анан турдарын өтүп, анан финалист болуп калдым. Сенчи? Мен өзүмдүн полуфиналист болгонумду айтып кетейин. Биринчи жолу мен деген бул программа жөнүндө билгенде 9 класста, жок 7 класста англис тилин баштагам. Ошол вакытта деген менин эжем класска келип айтып калды. Мына балдар, мен да бир окуучумун, ушинтип Америкага өтүп кетип 1 жыл бекер окуп атыптыр. Силер да ушинтип көргүлө, анткени азыр англисче үйрөнүп атасыңар деди да. Мага бул аябагандай чоң мотивация берди. Бирок ошол вакытта мен бул программа акча төлөш керек экен деп ойлоп турмун. Жана деген үйгө барып ата-энемден сурап, 9 класста ушунча акча даярдап койсоңор, мен Америкага барып окуп келсем деп ойлоп жүрдүм да. Көрсө бул программа андай эмес экен. Ошол үчүн азыр айтып кетерим, бул программа абсолютно бекер да. 9 класстын башында, 8 класстын аягында деп коелучу. Ошондо деген мага Flex'тен Instagramда подписка кылдым, анан ошондо айтышты да, бул полностью бекер экен деп. Ошондо мотивациям аябагандай өрчүп, мен аябагандай макул ушуга подаваться этишим керек, анткени бекер экен дедим да, өзүмдүн усилиям менен өзүм ушул программага өтүп кетсем болот экен деп 9 класстын башында мен да подаваться этип, бул айтып кеткенде анкета менен 3 эсен толтурдук. Жана декабрь айында бизге деген полуфиналист болдуңар деп бизге келди да. Ошо полуфиналист болдуңар деп, андан кийин финалист болгонго 3-тур тапшырыш керек болчу. Лола 3-тур жөнүндө айтып кетсең, жана финалист болгондо кандай эмоцияларың болду, ошол жөнүндө бөлүшүп кетсең. 3-тур абдан кызыктуу болду, анткени 3-турда биз эссе жаздык, 3 эссе. Ошондо да бизди интервью да бергенбиз. 3-турдан кийин апрель же март айдарында мен финалист болгонумду таап алгам. Ошол күнү мен как помню. Саламатсыздарбы, мен атым Мардина, жана мен Flex программасына эмне үчүн катышкым келет. Биз баарыбыз билген эле, Flex программасы 30 жылдан бери иштеп келет, жана алга тең көптөгөн финалисттер чыкты. Жана финалисттер Кыргызстандын маданиятын өнүктүрүшөт, жана мен алардын арасына киргим келет, Кыргызстандын маданиятын өлтүргүм келет, жана ошол Айдана сыяктуу башка балдарга Flex'ти жайылткым келет. Эртең менен тургам, чайымды ичип эле, өзүмдүн эле мындай күнүмкү нерселеримди жасап отургам. Анан отурсам эле бир убакта мага Flex программасынын координатору чалып айтып калды: "Саламатсыздарбы, Лола, силерди биз куттуктайбыз, силер Flex программасынын финалисти болуп калдыңар" деп. Ошондук айыбдан кубанычтуу болдум, анан айыбдан сүйүнүп, ыйлагым келип, көптөгөн мындай сезимдер болду да. Чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, 3-турда Лола айткандай эле эссе жазасың жана интервью, анан бул жолу деген оюн да кошулуптур. Биз оюн берген эмеспиз, анткени бизде онлайн болгон. 3-турда өткөндөн кийин мага март айында, ошо датасын айтсам 28 мартта саат 11:05 келген да. Ал датада эч качан унутпайм. Ошондо деген мага чалышты. Ага чейин деген башкаларга да чалыптыр да, бирок мага чалбайт да. Анан ошол вакытта мен ойлоп, өтпөй калдым го, өтпөй калса мен макул эми 10 класс бар деп жүрдүм да. Flex программасын 9 жана 10 класста берсең болот, 2 жолу. Анан мен деген макул өтпөй калсам өтпөй калдым деп эле ушинтип эле отурам. Анан отуруп эле кайра уктаган кетем да. Анан уктаганда кетсем эле ошол вакытта мага чалып калышат.
чалып калып өлө жиним келип эмне мени ойготуп атышат деп турсам эле көзсө Flex экен да. Анан айтышты, Айдана силер деген программанын финалисти деген деле мен кыйкырып баштадым да. Чаңырып эле, спасибо, чоң рахмат деп өчүп салдым. Анан тигилер да макул эме окууга имейлден деп ушинтип койчу да, мен өчүп салам да. Анан ошол күнү деген мен ата энем деген конокторду чакырып кызыбыз Америкага өтүп кетти деп ушинтишет. Мен аябаганда жыргайм, анда да ыйлап ата энемди чакырып барып чогуу отуруп алып ыйлайбыз да. Анан деген ошол күнү кечинде коноктор келет. Анан ошондо Flex'in деген WhatsApp-на жазышат да. Оказывается, бияктары финалист эмес, альтернативный финалисттер да болот экен депчи. Анан ошол окуяда мен ойлоп кетем, мен кыйкырып салып, мен альтернативный финалист болуп калсам керек, укпай калсам керек финалист болгонду депчи. Анан ушинтип аябагандай жаман болуп, ошо коноктор келип Америкага кетесиңби деген сайын өзүмдү жаман сезип атам да, өтпөй калдым, мен альтернативный болуп калсам керек депчи. Анан саат 1де ушу Flex'in координаторуна чалып сурадым. Саат 1 түнкү да. Анан ошо сурасам, ошо Flex'in координатору Айда же телефонду алып, Айдана ооба сен финалистсиң деди. Анан ошондон баштап пуф деп анан жыргап ошондон баштап менин да окуям башталды да. Ошо Абдан сонун экен, абдан жакшы. Рахмат. Жана дагы кошуп кетели. Эмне жөнүндө эме айталы? Хосимия жөнүндө айта кетели. Хосимия. Мен ошо айтып кеткендей эле Индиана штатында америкалык үй бүлө менен тургам. Алардын 3 баласы бар болчу экен. Анан мен деген ошондо экинчи кыз болуп калат экем. Аналарын жана мышыгы да бар болчу экен. Анан мышыгынын аты Лоло болгондуктан экөөбүздүн атыбызды көптөн бери мындай алмаштырып кеткен да. Же мышыкты Лоло деп коет, же мени Лоло деп коет да. Ошонусу абдан кызыктуу болду мага. Ошо жана Хосимия деген бул эмне жана бул кандай нерсе көрсөтөт, кандай нерсе кылат, сага жылдын ичинде эмне кылат? Хосимия бул эң сонун нерсе деп ойлодум мен жылында, анткени алар сени колдоп турушат, алар сага комната берет, сен аякта жашайсың, үй бөлмө берет, жана сен ал жактан деген не только жашайсың, жана алардын культурасы менен таанышасың, өзүңдүн Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын кандай өлкө экенин, Кыргызстандын маданияты менен бөлүшөсүң, американдык жарандар менен. Ошонусу абдан жакшы болду мен үчүн. Ошо эми Айдана сен айтып кет, пожалуйста. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Хосимиям болсо деген аябагандай жакшы болгон. Мен бияктагы өзүмдүн деген иним бар, ал 15 жашта, тияктагы иним 15 жашта болчу да. Ошол үчүн алар менен тил табышканга аябагандай мага жеңил болду. Алар менен жашап, күн сайын жакшы нерселерди көрүп ушинтесиң да. Анан аяктан деген Хосимия сен дагы эмне жакшы көрөсүң, ошону да карайт да. Анткени деген бир күнү мисалы деген мен эт жакшы көрөмсөм, мага эт тамактап беришет ушундай да. Ошол үчүн эле Хосимияга бат көнгөнгө мындай бат көнүп кетсең болот. Жана дагы американисттер деген дем алыш күндөрү деген тышка чыгып, көлгө түшүп, же болбосо ойношот ушундай нерселер болот да. Ошол үчүн да ошо Хосимияң менен жакшы отношенияда болгонго болосуң деп ойлойм. Эмки суроого кетсек, эмки сурообуз деген мектеп Кыргызстан мектеби менен жана Американын мектеп система образованиясы кандай? Американын системасы жана Кыргызстандын системасы абдан эки башка. Америкада мага жаккан нерсеси бул сен өзүң каалаган предметтерди таңдап алсаң болот экен. Мисалы менин мектебимде 8 предметтин арасынан сабактардын арасынан 6 сабак таңдаганга мүмкүнчүлүк мага берди менин мектебим. Ошонун арасынан биздин Кыргызстан мектебинде жок сабактардын ичинен мен бухгалтерство деген сабакты алдым, жана кулинария сабагын алдым, тамак жасоо сабагын, жана ошондой эле рисование алдым. Бирок мен кичинекей кезимде эле аябай сүйөт аткан жакшы көрчү экен. Ошондуктан тияка барып мындай более мындай, как сказать, Мен Flex программасына белгилүү катышкым келгенин себептеринин бири бул Flex программасы негизинен эле көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып, көптөгөн эшиктерди ачып турат. Жана ошондой эле мен кичинемден Америкага кызыгып, Американы көргүм келет. Менин оюмча Америкадагы элдер аябай мындай жылуу болуп сезилет. Жана ошондой эле Америкада көптөгөн нерселерди, көптөгөн жакшы нерселерди Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанды өнүгүүсүн каалап турам. Ошо. Жанагы масло деп айтып коет го, масло там эме менен ар кандай жакшыраак мындай тарткан нерселер менен тартып, ошол мен өнөрүмдү аябай катуу
өстүрдүм ошол жерде. Жакшыраак болду да, ушу мага да. Анан аябай креативдүү ар кандай өзүңдүн билет экенсиң да. Мен бухгалтерствону ойлойсуң да мына алдым, анан бир аздан кийин өзүңө эме кылат экенсиң да. Жакпаса, мен бул направление барбай, анда бул направление болуп творческий алам го же мындай өзүңө эме кылат экенсиң да. Ошонусу жакты мага. Ооба, Лола туура айтып кетти. Мен кошумча алып кетсем, Америкада деген Лола айтып кеткендей эле, мисалы деген мен физиканы жакшы көрсөм, Америкага барганда жана физиканы эле окуганга мен мүмкүнчүлүгүм бар да. Же болбосо Лола айтып кеткендей сүрөт тартканды жакшы көрсөң, Америкага барып сүрөт эле тартканга мүмкүнчүлүгүм бар. Кыргызстанда болсо, ошо 15 предметтин баарын окуйсуң. Мага Кыргызстан система образованиясы да жагат, Американыкы да жагат да. Албетте бул эки башка. Бирок антсе дагы экөөнүн тең уникалдык жерлери бар. Американын мектебинде деген ушундай бизге окшогон балдарды аябагандай жакшы мүмкүнчүлүктөр менен колдойт да. Мисалы мектептен кийин спорт бар. Ар кандай спорттор менен алектенсең болот. Мектептен кийин ошо спортко форма берет, айка деген конкурстарга катышсаң болот. Анан конкурстардан дагы жөн эле катышпайсың да. Ал конкурстарда катышканда медаль, сертификат, жана ар кандай нерселерди утуп алсаң болот. Мектепке дагы аябагандай белгилүү болосуң спорт алсаң. Ошол үчүн спорт алып, ушундай нерселер жана дагы мектепте деген тамак берилет да. Ошо жер аябагандай жакшы. Анткени деген завтрак берилет жана обед берилет. Ошондон ошону жеп, анан спортко катышканга дагы өзүңө жеңилдерээк болот да, тамак жесең. Ошо. Андан уже сен сүрөт Давай, Айданым, айтып коесуңбу, сен Америкада кандай жерлерди көрүп келдиң, кандай жагы нерселерди үйрөндүң? Америкага барганда деген мен башында Мэйн деген штат Нью-Йорктон 6 саатта турат да. Бирок мен хош семьям айтсам, хош семьям деген алардын мүмкүнчүлүгү жок болчу мен айга барганга. Ошол үчүн мен достор менен, тоже Кыргызстандан келген кыз менен чогуу экөөбүз деген март каникулдарында Нью-Йоркко бир жумага жана Бостонго бир жумага барып келдик. Бул аябагандай сонун мүмкүнчүлүк болду, анткени мен Нью-Йоркту көрөм деп жашоомдо эч качан ойлонуп көргөн эмесмин да. Нью-Йоркту көрүп, Бостондагы Гарвардский университетти көрдүк, жана Нью-Йорктогу көрүнгөн жерлерин көрдүк. Жана дагы бул программа менен барганда Flex программанын ичинен дагы организацияларга бөлүнөт да. Мисалы Flex программа деген сага деген Flex программа Америкага деген финалисттерди таап берсе, Flex программа менен барганда ал жакта деген принимающий организация деген сөз бар. Ошондой организацияларга сени бөлөт да. Мисалы Лола айтып кетсе, сенин организацияң кайсы болгон? Менин организациям Pax болгон. Меники болсо Green Hat да. Ар кандай организациялар сени ошо жылдын ичинде сага ар кандай пикирлерин берип, жаман нерселер болсо ошол менен поддержка кылат да. Анан безопасностьыңды да карайт. Анан ошондой организациям деген конкурс устраивать этет. Анан ал конкурска деген волонтерский сааты көп болгондор катышса болот да. Декабрь айында биздин деген волонтерский саат 40 саат болуш керек болчу, бирок декабрь айында мен 171 саат волонтерство алгам. Ошол үчүн мен ал конкурска подаваться этип, өтүп, анан бир жума Гавайга бесплатный бекет салып келдим да. Ошол үчүн деген бул программа менен барганда, ошо менен эле бүтүп калбайт. Америкадан да ар кандай конкурстар болот. Лола айтып кетсе, Лола да конкурска катышып уткан. Өзүң жөнүндө айтып кетсең. Айтып кетейин өзүм жөнүндө. Ошол программа Flex программасы менен барганда, өзү Flex программа көптөгөн өзүнүн конкурстары болуп Flex программасынын өзүнүн конкурстары болот экен. Ошол конкурстардын бири бул Civic Education Workshop деп коет. Бул воркшопко өткөн үчүн силер эссе жазышыңар керек, бирок любой эле темага эмес, өзүлөрү бир 3 эме топик эмес мындай тема берилет политикага. И политический жазсаңар болот, экономический жазсаңар болот, жана социальный. Мен ошондо социальный бир проблема жөнүндө жазгам. Ошондон кийин бир айдан кийин бизге ошо результаты келип, анан айтты да бизге, ошо силер өттүңөр, ошо февраль айында силер Вашингтонго барат экенсиңер. Вашингтон бул Америка штат, Американын борбору болот экен. Ал жакка барып биз бир жума жакшы бир отелде конуп жашадык. Ал жакта жалгыз эле Кыргызстандан балдар эмес, бирок жана башка 22 ар кайсы страна мамлекеттерден келишиптир. Биз чогуу бир отелде жашап, ар кайсы музейлерге чогуу барып, жаңы сабактарды өтүп, аябай сонун болду да мен үчүн. Андан тышкары айдан айтып кеткендей эле бүт эле үй бүлөлөр силерди Америка менен Америка үй бүлөң менен Америкага саякатка кыялбыз. Бирок ошондой эле координатор деген бар. Координатордор силерди колдоп турат, силерге ой пикирлерин берип турат. Ошондой эле координатор ар кайсы мындай
триптер деп коет. Мындай кичинекей мындай короткий саякаттарга алып чыгып турат. Ошондо да көптөгөн студенттер по обмену флекс менен баргандар ошондо саякаттарга кичинекей чыгып турат. Жана үй бүлөсү каласа үй бүлөсү менен барып турат, же ошондой конкурстарды өтүп да чыгып турушат. Ошон үчүн флекске барганда флексте көптөгөн аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн ойлобогула силер аяка эле барып мындай эчтеке кыла албайсыңарбы деп бирок. Айдана сен Америка кандай өзгөртү жана флекске тапшырып жаткан окуучуларга кандай сунуш берет элең? Америка мени деген 360 градуска өзгөртүп айтсам болот. Анткени буга чейин барганга өзүм деле андай күлүп эле жүрчүм да. Бирок Америкада деген американецтер аябагандай ачык жана дайыма күлүп жүрүшөт. Ошол үчүн Америкада жашап келгенден кийин Кыргызстанга келгенде да мен көп күлүп жана ар кандай нерселерге ачык болуп, көп нерсени кылгым келип ушинтип калдым. Жана азыркы окуучуларга өзүмдүн деген пикиримди берип кетсем, бул деген флекс программасы абсолютно бекер. Ошол үчүн азыркы убакта 28 сентябрга чейин ачык заявка, ошол үчүн ошого чейин подаваться эткиле, үлгүрүп калгыла. Анткени бул программа аябагандай көп мүмкүнчүлүктөрдү берет жана ушу жашооңорду өзгөртөт, өзүңөрдүн деген көз караштарыңарды өзгөртөт, жанагындай жана дагы көп нерселерди көрүп келесиңер. Ошол үчүн флекс программасына подаваться эткиле. Тапшыргыла. Мен Айдана менен баарына кошулам, анткени Айдана айткандай эле силерди бул флекс программа 360 градуска өзгөртөт экен, бирок көптөгөн нерсе силерден да зависит этет экен. Канчалык силер Америкада өзүңөрдү ар кандай нерселерден сынайсыңар, кандай волонтерский эмелерге катышасыңар, конкурстар, ошол да абдан сени ачат экен да. Hi guys, hi everybody. I have a really good news for you. Flex program is gonna be end in 28th of September. That's why start to apply now because it's gonna be like really good opportunity for you and for your future. And once flex, forever flex. Yay!